Ар бир өлкөнүн өзүнүн элдик аспабы бар. Орус элинин элдик аспабы болгон балалайка жөнүндө сөз кылабыз. Балалайка Россия аймагына 17-кылымдын баш чендеринде эл арасында пайда болгону айтылат. Балалайка башында жөнөкөй дыйкандар айыл майрамдарында ырдоо, бийлөө максатында колдонулган. Орус эл фольклорунун ажырагыс бөлүгү болуп калган. Ырчылар, жомокчулар балалайка коштоп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болушкан. Балалайка 19-кылымда кооз профессионалдык аспапка айланып чыкты. Бул жылдары композитор-музыкант Василий Андреев чоң роль ойногон. Ал балалайканы жаңылап атайын оркестр түзгөн. Ошол учурдан тарта балалайка сахнага чыгып, чоң музыканын дүйнөсүнө аралашкан. Биз башында айтып өткөндөй 17-кылымда балалайка пайда болду. Ал эми бизге жеткен алгачкы экспонат балалайка бул 19-кылымдын ортосуна таандык. Мындай балалайканы көрө албайсыздар. Бул өзгөчө экспонат. Бул жерде 4 лады бар. Бул дарактын жалпы түзүлүшүнөн жасалган. А бул балалайка болсо 19-кылымдын аягындагы балалайка. Өзүңүздөр көргөндөй бул 3 бурчтуу жана жыгачтын кесиндилеринен түзүлгөн. Балалайка жөнүндө кызыктуу фактылар. 17-18-кылымдарда балалайка кээде тыюу салынган аспап болуп калган. Себеби бийлик аны элдин ашыкча көңүл ачуу символу деп көргөн. Айрым жерлерде балалайка кармаган адамга айып салынган учурлар болгон. Кезинде айыл ичинде эле ойнолгон балалайка кийин императордук оркестрга чейин жеткен. Балалайканын да бир нече түрү бар. Алсак, биринчи прима эң кеңири колдонулган, бул көбүнчө жеке аткарууда колдонулат. Ал эми экинчиси болсо секунда, альт, бас, контрабас. Булар оркестр үчүн. Ал эми үчүнчүсү болсо бул балалайка пикколо. Балалайкага жазылган чыгармалар кыргыз эл аспабы комузда ойнолсо кандай болот экен деген кызыгуу сиздерде да барбы? Анда алдыда сиздерге ойноп берейин.